Белгилүү журналист Нарымбек Айыпович Идинов акыркы сапарга узатылды. Ал 13 февралда 73 жаш курагында каза болгон. Нарымбек Идинов 1974-жылы Кыргыз улуттук университетинин физика факультетинин артыкчылык диплому менен аяктаган. Терең билим, анализге, илимий мамиле кылуу анын келечектеги журналисттик ишмердүүлүгүнүн өзгөчөлүгү болуп калды. 1990-жылы Москвада кыргыз жана орус тилдериндеги көз карандысыз Мүрөк гезитин негиздеп 2 жыл баш редакторлук кызматты аркалаган. Окуп жүргөндө ошо Москвада анын өзү Мүрөк гезитин ары бери өткөндө ошо Мүрөк гезитин окуп көрүп, аны менен ошо Москвада 1-2 күндө чогуу болуп жүрчүмүн. Кийин анан буяка Кыргызстанга Германиядан, Чехиядан келгенден кийин бияктан ошо иштеп жүрдү. Жакшы иштеди, эл үчүн кызмат кылды. Биз үчүн оор абдан багы кымбат ардактуу досубуздан айрылып атабыз. 1993-жылдан бери анын аты Эркин Европа, Азаттык радиосу менен байланышып, Мюнхен жана Прага кеңселери редакторлуктан башкы редакторлукка чейин көтөрүлгөн. 2008-жылы Нарынай Бишкекке кайтып келип, Кыргыз улуттук кабар маалымат агенттигин жетектеп, андан соң Кыргызстандын коомдук телерадио берүү корпорациясында, НТС телеканалдарында жана Вечерний Бишкек гезитинде саясий маселелер боюнча башкы редакторлук кызматты аркалаган. 2019-жылдан бери тыгыз кызматташып калдым. Ошол 2019-жылдан бери экөөбүз эч кандай бир талаш тартыш болуп же келишпестиктер жумушубузда болгон жок да. Агайдын өзгөчөлүгү эч кимде жок инсан. Мисалы үчүн агайдын журналистикалык тармакта көптөгөн салым кошуп кетти. Терисинде эч ким балбай калдык. Нарынаевдин замандаштары аны журналист катары эле эмес, атамекендик журналистиканын өнүгүшүнө, сөз эркиндигинин, демократиянын принциптеринин бекемделишине эбегейсиз салым кошкон чыныгы интеллигент, өз өлкөсүнүн патриоту катары эскеришет. Абдан баягы терең адам эле, абдан билимдүү адам эле, абдан бир ой жүгүртчүл, бардык жагынан ошо Кыргыз элине күйгөн, Кыргыз мамлекетинин келечегине күйгөн мекенчил адам болчу. Мен ойлойм, мындай журналисттер, мындай илимпоздор бизде аз да. Ошол себептен биз кечирээк болсо да кеткенден кийин сыйлашыш керек. Белгилүү журналисттин артында жубайы жана 4 кызы калды. Нарымбек Идиновдун сөөгү Байтик айылында жерге берилди. Эрмек Күреңкеев, Жакшылык Исаков, ЛТР Бишкек.